Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясында Совет ордундагы кыргыздын чыган этнографы, тарых илимдеринин кандидаты Мукаш Айтбаевдин 2022 жылы орус тилинде жарык көргөн историко-этнографический очерк о кыргызах по материалам Севера Кыргызстана деген монографиясынын бет ачары өттү. Анда илимпоздор куруу дооматтын айынан жабыркаган Мукаш Айтбаевдин ысымын калыбына келтирүү мезгилин талап экенин баса белгилешти. Жап-жаш туруп, Москвадан окуп, чоң улуу окумуштуулар менен окуп, аябагандай сонун билим алып, анан кыргыздардын маданиятын, тарыхын, чарбасын, экономикасын, салт санаасын, тилин жазып, ушундай илимге ушундай кирип келиптир да. Мукаш Айтбаев 1924 жылы Жетеуз районунун Барскоон айылында туулган. 1942-1944 жылдары Советтик армиянын катарында кызмат өтөп, 1944 жылдан баштап Экинчи Белорус фронтунда согушуп, Берлинге чейин жеткен. Согушта көрсөткөн эмгектери үчүн орден, медалдар менен сыйланган. Согуштан мекенине аман-эсен кайтып келип, 1945 жылы Ташкенттеги юридикалык институтка окууга тапшырып, аны ийгиликтүү аяктайт. Бир катар мамлекеттик жооптуу кызматтарды аркалаган. Илимге болгон кызыгуусу артып, улам окуп, орус-кыргыз тарыхый байланыштары жана анын Ысык көл кыргыздарына тийгизген таасири аттуу кандидаттык диссертациясын 1955 жылы мөөнөтүнөн мурда коргойт. Ал эми докторлугун 2 жолу жактап, москвалык жана жергиликтүү окумуштуулар менен илимий көз караштардын кагылышынан улам 2 жолу тең бекитилбей калган. 62 жылы Алматыга барып, докторлугун жактаганда ал жерден докторлугун бекитишкен эмес. 5 жылдан кийин Грузиянын борбору Тбилисиге барып жактаган. Саул Менделич Абрамзон деген ошол киши кайгак чыгып калып, батальон академик болот деп көрө албагандар бар да. Ошолордун жертвасы же курмандыгы болгон деп айтабыз да. Ак ийилет бирок сынбайт. Илимге баш оту менен сүңгүп кирген кыргыз уулунун илимий табылгаларына жасалган акыйкатсыз мамилесинен улам Мукаш Айтбаев кызматтан эле алынбастан илимий эмгектери да чыккан эмес. Учурда окумуштуулар тобу Мукаш Айтбаевдин докторлук эмгегин китеп кылып чыгарышкан. Бул эмгек өз учурунда чыкканда ал кездеги белгилүү окумуштуулардан алда кайда озмок экен. Эгерде 70-жылдары чыккан болсо, Абрамзондун эмгегинен ашпаса, эч бир жеринен кемибеген эмгек экендиги көрүнүп турат. Көп маселелер боюнча Саул Матвеевич Абрамзондон алган материалдары кеңири. Сунуш кылган ойлору, жыйынтыктары дагы терең, дагы бийик экендигин мен өз көзүм менен окуп ишендим. Китеп илимпоздорго, студенттерге, окутуучуларга, дегеле жалпы окурмандарга арналган 2018 жылдан бери автордун эмгектерин казып окуган этнограф Саламат Жошембиевдин айтуусунда Айтбаевдин 3 илимий эмгеги да кол жазмалар фондунан уурдалган. Каталог деген болот. Ар бир документтердин номеру менен жазылып турат. Ошолор ордунда жок. Бир колу туткак ууру окумуштуулар алганда кайра берген эмес да. Өзлөрү кандидат докторский жактаганда бирөөнүн эмгегин алып алып. Мукаш Айтбаевдин монографиясында Кыргызстандын түндүк өрөөндөрүн жердеген калктын Орус империясына кошулгандан тартып Совет мезгилине чейинки тарыхы, чарбачылыгы, турмуш тиричилиги, материалдык жана руханий маданияты изилденген. Бул китепте негизинен автордун баяндоо манерасы, ошол мезгилдин талабына ылайык жасалган шилтеме берүү, адабияттарды көрсөтүү тартиптери да толук сакталыптыр. Калия Карыбекова, Жумабек Ногоев, Таңкы коңгуроо программасына.